Эми мына дават боюнча билесиңер, бунун мындай жакшы, пайдалуу жактары дагы бар негизи. Дават айткандар бул мындай адамдарды ыймандуу болгонго, уурдабаганга, ата-энени урматтоого чакырат. Мындай көп жаштарга анын тарбиялык жактары дагы маанилүү. Бирок мен бардык маселени мына сиздердин аракетти көрдүм, мындай тартипке салуу аракетиңер абдан жакшы. Зайырбек мырза, мына сиз жаңы эле дайындалып бардыңыз. Президенттин ишеними менен сиздин ишмердигиңизден мындай көп эле жакшы жактарын байкап атабыз. Өзүңүз бул тармакта дагы мына көп жыл иштедиңиз, аппарат президенттик аппаратта иштедиңиз, башка жакта иштедиңиз. Анан бирок мен ушундай жалпы эле мына күч менен тартипке салабыз деген ойдон мындай алыс болушубуз керек деп ойлойм. Соңку учурда чындыгында мына терроризмге, экстремизмге шылтап, өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында жанагындай сакал койгон, тынбай жана мечитке барып намаз окуган адамдарга бир аз күч органдарынын мамилеси өзгөрдү. Мындай жаман жагына өзгөрдү да. Бизде баш мыйзамда дин тутуу эркиндиги бар. Ал укуктан биз эч бир жараныбызды ажыратпашыбыз керек. Ошону мына өкмөт, өзгөчө күч органдары дагы силер ошол сакал койгон, намаз окуган балдардын бардыгын эле шек санап, аларды жанагындай органдарга атайын чакырып, сурак алып, айып коюу аракети мындай болбойт да. Бардык маселени күч менен чечүү аракетинен жакшы жыйынтык чыкпайт. Биз мына динге дагы башка мына сөз эркиндиги Кыргызстанда жакшы деп мактанабыз. Ошонун сыңарындай эле Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу ушул динге дагы, дини жамааттарга дагы эркиндик берген жагынан биз жакшы Кыргызстан. Ушул жагы ушундай биз динге дагы берилген эркиндикти сакташыбыз керек. Күч менен чечүү аракетин мындай ойлобошубуз керек. Жалаң гана ошо түшүндүрүү иштери менен, алар менен сүйлөшүү жолу менен гана аныкташыбыз керек, проблеманы чечишибиз керек деп ойлойм. Рахмат. Чоң рахмат. Эске алабыз.